Балык шаарында ушу негизги болгон Борбордук көчө, Жусуп Абдырахман көчөсүндө шаардын көркүн бузган имараттар боюнча тапшырмалар түшкөн, жогору жактан протоколдук тапшырмалар. Ошонун негизинде шаарыбыздын мэри Азамат Арынбекович атайын тийиштүү тескеме буйруктарды чыгарган. Ошонун негизинде шаарыбызда эскилиги жеткен үйлөрдү, заборлорду бузуу иштери жүрүп жатат. Бул бузуу иштери менчик ээлери менен сүйлөшүү жолдору менен болуп жатат. Ошондой эле шаар тургундарын эскилиги жеткен имараттарын актап, сырдап, крастетип шаарга салымдарын кошсо деп кайрылабыз. Жогорудагыдай айта кетсек, мына шаарыбыздын ичиндеги бирден бир шаарыбыздын көркүн бузган имарат ушул болчу. Бул менчик үй болчу. Бул жерди жеке менчик ээси алып, өзү коюп койгондагы терезе эшиктерди талкаланып калган немелерин чечкенден кийин бул жер кароосуз калган. Кароосуз калганда сөзсүз түрдө иттер кирет, малдар кирет дегендей, анан шаардын көркүп бузуп терезеси сынып турса, тура эмес көрүнүштөрдү көрсөтүп турганда, анан бул үйдүн ээсин сүйлөшүү жолуна чакырып алып, сүйлөшкөнүбүздө макулдашып, биз техникасын бөлүп бердик, бузуп бердик, өзү келип монтип тозуп берди бизге, шаардын көркүн чыгарыпчы. Анан ошондой эле дагы бир жолу кайрылабыз, шаарыбыздын ушинтип көркүн бузуп турган имараттын ээлерине тез аранын ичинде келип, имараттарын актап, сырдап, терезелерин тагып, же болбосо бузуп, дубалдарын тозуп берсе дегенге. Эгерде андай иштер жүрбөсө, жергиликтүү бийлик тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлөт. Ошондой эле шаарыбыздан ичин бүгүнкү күндө бүтүп баратабыз. Бирин экин үй калды, алар менен иш алып барабыз дагы. Сыртты Экопосттон Кызыл көпүрөгө чейинки иштерди алып барабыз. Ал жерде менчигелер кафелерди салышкан, заправкаларды салышкан. Өткөндө да ушу биздин жергиликтүү пресса менен кайрылганбыз. Кайрылуу иштерин атайын жүргүзүп жатабыз. Андан кийин ал иштерди аткарбаса, тиешелүү чараларды көрөбүз.